Dayanırmısın mı? Ошону кеп кылгантым, ошону так. Кеп, ажоонун коркутуусу жөнүндө. Командабыздагы Актилек Капаров көпчүлүк капарына албай жаткан темага кайрылган экен. Аны мен дагы толуктап кетким бар. Анткени тил кычыштырган маселе жатат. Садыр Жапаров 2020-жылы октябрда абактан чыкты, бийликке келди. Ошондогу опурулма танапташтары, фанаттары бөө эмполорду жана эркин жымкаларды кыртыш сүйбөй күнөөлөп, омуроолоп, аларды тап душмандай күнөөлөшкөн. Ошондон бери алар жарандык коомду сөөгөчтү душмандай жек көрүп келишет. Андыктан президентке чаң жугузгусу келбеген дуңку сезимдеги байоо, энөө танапташтары мүмкүн бейөкмөт уюмдар менен коммерциялык уюмдар жөнүндө түшүнүктөн алыстыр деген ойго келдик да. Садыр Жапаровдун эмпо менен байланышын текшерүүнү чечтик. Кеттик. Аныктама бөө жана кеу деген эмне? Президентти көкөлөтө сүйүп жүргөндөр. Журналист иликтөөчү Болот Темировду эмпошник дешет. А бул сайт Юстиция министрлигинде катталган. Минтип общественный фонд Болота Темирова. Эй достор, эмне ишмердүүлүк экенде көңүл буруңуздар. Темиров фонду коомдук иштерден башка топторго катыштыгы жок экени кашкайып көрсөтүлгөн. Расмий документте. Эске түйүп калдыкпы? Эми андан ары. А бул Кыргызстандын биринчи ледиси Айгүл Жапарова. Биринчи лединин түйшүгү түктөй, күйөөсү президент болгондуктан аны дайыма иш сапарларында коштоп жүрөт. Номер 1 ледибиз. Майда чүйдөнүн баарына убакыт коротууга чолосу жок деп ойлорсуздар. Андай эмес. Үмүт булагы жана эне балага тирек деген бир эмес, эки коомдук фонддун ишин тескейт. Айгүл Жапарова негиздеген фонддордун ишмердиги деле Темиров фондунан эч айырмасы жок. Болот Темировдун да, Айгүл Жапарованын да фонддору коомдук иштерден башка топторго катыштыгы жок экени расмий документте так көрсөтүлүп турат. Демек, биринчи ледиге караштуу бейөкмөт эмес уюмдун уюткусу экөө экени анык болду. Доканцалардын лексикону менен айтканда, Айгүл Жапарова деле эмпошник экенин баамдадыңыздарбы? Айгүл Жапарова жетектеген фонд коомдун түрдүү катмарына соопчулук иштерин кылат. Мисалга, өткөн жылы Үмүт булагы аттуу бейөкмөт уюму Кытай өкмөтү аркылуу окуу борборун ачкан. Анда чач тараш, маникур, педикур жана башка кесиптерге бекер үйлөтөт. А Кыргызда бекердин куну татыбайт дейт. Кыргызстандын биринчи ледисинин иш графиги жыш, билебиз. Бирок ал баарына жетишет. Тегерегинде чарк айланып бөжөңдөп жүргөндөргө тапшырма бергенге да үлгүрөт. Бийликтин ордо оюндары ар дайым опут алды. Лерман, кошоматчы, тролл, ботторго соц тармактарда бийликке сын айткандарга каршы кандай каяшалар менен жооп берүүсү керектигинен өйдө үйрөткөн, көзөмөлдөгөн киши дал ошол Айгүл Жапарова экени коомчулуктун тар чөйрөсүндө көп айтылып келет. Сөздүн кыскасы, эки адамдардын, Садыр абабыздын зоболосун албектеген аброюна чаң жугузбаган топтордун башында турган жеңебиздин эми бизнестеги ийгиликтерине токтололу. Биз атаган эки коомдук уюмдан тышкары да Айгүл айымга тиешелүү Ак Үмүт компаниясынын ишмердигине келели. Бул компания коммерциялык ишмердик жана башкаруу маселелеринде консультация берүү менен шугулданат. А бул фирманы түзүүчүлөрдүн дагы бири президенттин Садыр Жапаровдун ишенимдүү досторунун бири. Жунус уулу Адылдын колуктусу. Демек, президенттин колуктусу эки бейөкмөт уюмга жана бизнес чөйрөсүндө консультация жүргүзгөн компанияга жетекчилик кыларын аныктадык. Андан ары бейөкмөт уюмдардын арасында эң авторитеттүү, көзгө көрүнүктүү Садыр Жапаровдун кудагыйы бар. Аны кимде ойлойсуздар? Таныштыралы. Ал Чолпон Жакупова.
эң жакын куда сөөктөрүнүн бири. Жакыпованын инisi президенттин жатындаш агасы Сабыр Жапаровдун кызына үйлөнгөн. Темиров Лайфтын командасы далилсиз фактыларды жарыялабайт, билесиздер. Эми көрсөтөлүбү? Бул Чолпондун инisi Facebook баракчасы. Жакыпова Чолпон Идиновна инисин туулган күнү менен куттуктап атабы? Ооба. Көрсө, Нурбектин атасы Чолпон Жакыпованын бир тууганы экен. Эми Нурбек Жакыпов менен Чолпон Жакыпова тууган экенине көзүңүздөр жеттиби? Бул аккаунт Нурбектики. Бул жерде ал Сабыр Жапаровдун кызы Гүлжанаттын сүрөттөрүн жарыялап, колуктум деп кол коюптур. Анан да бул аккаунт мурда ачык эле, азыр жабык экен. Ал эми береги Одноклассниктеги профиль Гүлжанат Сабырованын өзүнүкү. Мында жалаң толгон токой туугандары Жапаровдор менен Нуркожоевдер экенин өзү көрсөтүүдө. Адатта биздин коомчулукта МПО өкүлдөрүнө тишин кычыраткандар бар. Муштумун кесегендер бар. Айрыкча Садыр Жапаровду колдогон сүрмө топтор МПОлор менен жарандык коом, эркин журналисттерди жининдей жек көргөндөн улам ошолорго президенттин жубайы да, кудагыйы да бөө МПОшниктер экенин кулактарына күмүш сыргадай илип койгонду эп көрдүк. Маселен, Чолпон Жакыпованын МПОшник экенинен ким зыян тартыптыр? Коомчулукта эң авторитеттүү фонддордун бири Адилет укуктук клиникасы. Муну баары билет. Чолпон айым Кыргызстанда мыйзам арыбинен кенедей кате кетирүүгө жол бербеген, дайыма мыйзамдын тили, чындыктын тили менен сүйлөгөн абийирдүү азчылык чөйрөнүн көрүнүктүү өкүлү. Кезинде анын Адилет клиникасы Курманбек Бакиевдин зулум бийлиги көргүлүктүү көрсөтүп, башына күн түшкөн саясатчылардын, активисттердин, журналисттердин атүгүл азыркы кылыгы шайбас Эдил Байсаловдун сазайын берип турганда далайынын укугун коргоп келген. Айланайдар, көрдүңүздөрбү? Бул көрсөтүүбүздө президент Садыр Жапаров деле бейөкмөт уюмдарды кыйга өтө албагандыгын түшүндүрдүк. Андыктан МПОшниктерди Кыргызстандын душманы дегенди токтоткулачы. Айрыкча Ак үй менен Көк үйдүн акалакчы кошоматчылары ушуну эсиңерге түйүп койгула. МПОшник болосуңбу, башкасыңбы, кылдан кыйкым издешпейли. Эң башкысы өлкөбүздүн өнүгүүсүнө күчүрөй бергенден өтөрү жок.